урматтуу жыйын катышуучулары. Мыногу Балбай Батыр Каракол жолу кече башталды дедиңиз, биринен. Корунду Балбай жолу. Ошондой эле жол. Мына азыр коллегаларым айтып кеткендей, Кыргызстан баары жол. Мыногу Баткен Ноокат Исфана жолу. Ош Ноокат Исфана жолу. Ошол кайсы даражага келди? Жылга айтасыңар, мына жаздын да баштайбыз дейбиз, күзгө келип туруп кайра жазда баштайбыз дейбиз. Муну кандай болду азыр? Могу Жайка компания менен ким жооп берет? Азыркы мезгилде өзүңүз жакшы билгендей, Жайка компаниясы менен мурун алардын талабы боюнча Япониялык компаниялар катыша ала турган болчу. Былтыр биз август айында кыргыз компаниясы катыша тургандай жолдун курулушуна уруксат алдык. Ал жерден жалпы 47 километр болчу, анын 13 километрин бюджеттин эсебинен жасап атабыз. Ошол долбоордун негизинде былтыр биринчи катмар басылды, быйыл экинчи катмары съездери жасалат, 13 километр бүткөрүлөт. Ал эми калган 34 километр боюнча Жайканын биздин талабы боюнча ал жерде 4 компоненттен турат. Бул бериле турган кредит. Бирөөсү бул Бишкек Ош жолунда 400 километринде 750 метрлик туннель курулат. Андан сырткары эки жерде кардан сактоочу жана таш кулоодон сактоочу курулмалар курулат. Ошол менен жалпы өзү бул 4 компоненттен турат. Анан степ деп коет. Биз жанагы ооба, түшүнүктүү, ал боюнча маалымат бергенсиздер. Мына кыскача 34 километр калды, туурабы? Ооба. Ошол качан баштайсыздар? Азыркы мезгилде жана айтып келаткан себебим, ошол степ долбоору боюнча жана 400 километрдеги 750 метрлик туннелге тендер берилген. Апрелдин экинчи декадасында тендер ачылат, Японияда болуп атат. Ошол жердеги кредитке 11 миллиард иен каралган. Ошол туннелдикиге 5 миллиард каралган. Ошол ачылгандан Жайканын талабы боюнча биз экинчи этап менен жанагы калган 34 километрге тендер объявить этебиз. Качан объявить этесиздер ошону? Ошол жанагы апрелде туннелдик ачылгандан кийин. Ошол жолду качан баштайсыздар? Ошону айтыңыздарчы, муну кайсы айда? Ошо азыр сиздердин мындай кылган мерчем бар да, могу күн, могу айда деп туурабы? Кайсы айда баштайсыздар? Ошол Ноокат Ош Ноокат Исфана жолуну. Баштоо боюнча мен так мөөнөтүн айта албайм, жана айтып кетпедим. Ошол туннелдин тендерин быйылкы жылы башталабы? Эгерде туннелдики могул апрелде ачылгандан кийин состоявшийся болсо, туннель состоявшийся болсо, анда биз экинчи этап менен жолду баштайсыздар. Жолдукун тендер берип баштайбыз. Жакшы, жолду баштайт экенсиздер. Мына Кыргызстан боюнча эки областты бириктирген жол, Кыргызстан боюнча андай жол калбады, билесиздер. Аны чозгон менен мына өзүңүздөрдүн эсебин, Минтрастын эсебинен канча километр жасадыңыздар? 13 километр. 13 километрди. Аны качан үстүнгө акыркы слойду басасыздар? Быйыл. Быйыл басасыздар. Жок, кайсы айдан? Азыр иштер жүрүп атат, уже башташты. Курулуш иштери башташты. А могу тендер, значит, мыногу Жайканыкы 2024 жылы башталат экен, Азыр ошол эме бүтсө эле тендер беребиз. Документтери, проекттери бүт баары даяр. Биз жанагы 750 метрлик туннелдин эле тендердин жыйынтыгын күтүп атабыз. Апрелде ачылса, биз андан кийин калган сумма менен жана сиз айткан 34 километрлик жолго беребиз. Баштайсыңар, рахмат.